Başlayınız. Прямой эфир. Ооба. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарга белгилүү, дүйнөдө вакцинация маселеси боюнча абдан чоң суроолор, абдан чоң маселелер козголуп жатат. Ошонун ичинде кээ бир мамлекеттер андан отказ кылышты. Кээ бир мамлекеттер болсо колдоп атат. Ал эми биз кыргызстандыктар, кыргыз элинин geleceği için dep daima momday jasalma işlerge katışpay tüptü işlerde uyuşturup tüptü işler menen gelayatkan el katarı vaksinasiyadan atkaz beremiz. Vaksinasiya jasalmasın Kırgızstanda. Oşol Nobel sıyılığının laureatları dağı 2 yılga çeyin orlu olup dünyeden kaytışı mümkün dep atışat. Oşonduktan biz Kırgız el aksakallar kengeşi kışın dele çeşim çıkarganbız. Vaksinasiya bitsin memlekette jasalbasın dep. Uşunu barыңızдар, таратыңыздар, колдоңуздар. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Biz vaksinasiyaga karşıyız. Biz vaksinasiyaga karşıyız. Biz vaksinasiyaga karşıyız. Эми жерден айтып кетер себеп прессанын баары тең жазып атат. Биякын Россиянын немесинен жакында эле аял чыкты. Айтып атат бул genotsid deyip de adamды öldürgөн darı deyip. Bu akırımlık менен elдің барын kırış maksat eкен. Bu masondordun nemesi deyip ошону elder düşünüp otasınlar. Alıp alıp beker. Кийин анан өзүңөр өкүм калып ала. Vaksinasiyaga жол жок. Vaksinasiyaga жол жок. Vaksinasiyaga жол жок. Vaksinasiyaga жол жок. Bizde mıyzam жөнүндө бирөө айтып койсо, bizde mıyzам барбы жокпу ошол тууралуу. Лабораториядан өткөнбү, өтпөгөн тууралуу сүйлөп койсо. Добрыңыр, башталды. Так, урматтуу мекендештер, бул вакцинация маселеси азыркы учурда дүйнөлүк жанагы глобалисттердин кылыгы болуп атат. Чын айтканда муну кесипкөйлөрдүн баардыгы жанагы врачтар, экологдор, дагы недечилер ошо вирусологдун баардыгы тең айтып атат. Баардык жерде айтып атат. Орусиядан айтышып атат. Эч кандай өлкөдөгү учурдагы кыймыл аракеттеги мыйзамдардын эч бири буга жол бербейт. Тем более мондай оору сыркоо жүрүп аткан учурда вакцинаны алуу баардыгына каршы келет экен. Ошондуктан азыркы учурдагы маалыматтык согуш учурунда бул азыркы маалыматтарды бираз гана кичине териштирген адамга баардыгы ачык айкын түшүнүктүү болуп атпайбы? Түшүнүктүү болуп атпайбы? Бул жанагы глобалисттердин дүйнө элин кыскартуу программасынын алкагындагы эле жазалып аткан иш экендиги. Ошондуктан биздин ошого жол берип, ошого жардам берип аткан биздин адашкан күчтөрдүн алдоосуна кирбейлик, туугандар. Мыйзам жөнүндө айттым да, Мен өзүм жеке пикиримди айтып коеюн. Бул жерде биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча лабораториядан өтүп, тастыкталган маалыматты, тастыкталган нерсе менен вакцина жүрүш керек болсо да. Бул биздин лабораториядан өткөн эмес. Кече жакында алып келип алып, мына мугалимдерди, медиктерди кыйнап өткүзүү маселеси башталды. Бирок ким кепилдик берет деген суроо бар да. Кайсыл вирусолог биздеги лабораториядан өткөн, мына биз ушул жерде мындай эксперимент кылдык деген сөз жок. Бул законго дал келбейт, азыркы мыйзамга да дал келбейт да. Мына ошон үчүн аксакалдар бул жерде уюшуп аткан элдик долбоордун мыктыларынын бардыгы вакцинацияга каршы болуп атканы ошодон. Негизи мыйзам чегинде иш алып барыш керек. Мыйзамды биз сыйлашыбыз керек. Аттуу баштуу лабораториядан өттү. Кыргызстанда мынонча кишини биз мындай экспериментальный өткүздүк. Биз мындайча алганда кролик эмеспиз кыргыздар. Мисалы мен каршымын. Рахмат баардыгыңыздарга, укканыңыздарга. 1 минут мемлекет. Келиңиз. Урматтуу кыргыз элим, вакцинациялык иш азыркы жүрүп атканга өзүңүздөрдүн жашооңуздарга балта чапкыңыздар кезде, эртеңки Кыргыздын келечегине, урпактарга балта чап жашообузду жок болуп кетүү маселесин туура көрүп, туура чечим кабыл аласыңыздар. Ар кимиңиздердин өзүңүздөрдүн укугуңуздар. Бирок биз жашашыбыз керек бул жашоодо. Эртеңки күндө өзүбүздүн
элибизди, жерибизди, эртеңки бала чакабызды, небере чеберибизди сактап калыш үчүн азыркы күндө биз күрөшкө чыгышыбыз керек. Вакцинацияга мен каршымын. Vaksinasiyaya karşıyız. Vaksinatsiyaga каршыбыз. Mына көңүл бурганыңыздарга рахмат. Бирок